Эми улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгын Салмор Жумабеков жетектейт. Жаңы жетекчини бүгүн 4-декабрда УКМКнын төрагасынын орун басары жана кибер коопсуздукту координациялык борбордун директору Даниэль Рысалиев эмгек жааматына жана облустун шаардын активине тааныштырды. Биз областтын шаардын активи менен ушул жаңы жетекчини тааныштырып коелу деп келдик сиздердин алдыңарга. Ошол жаңы жетекчибизге албан ийгиликтерди каалайлы. Ушул жерде Салмор Сарыбекович, сизди Камчыбек Кыдыршаевич кечээкү чогулушта дагы баса белгилеп айтып кетти. Салмор Сарыбекович өзүнүн тажрыйбасы өтө мол, биздин комитеттин алдыңкы жетекчилеринин бири. Ошон үчүн Камчыбек Кыдыршаевич кечээ өзүнүн дагы сөзүндө айтып баса белгилеп кетти. Салмор Сарыбекович ошол өзүнүн личный деловой качестволордун негизинде ушул жерге жетекчи дайындап атат. Салмор Сарыбекович, сизге жаңы кызмат ордуңузда албан ийгиликтерди каалайбыз. Кудай буюрса ушул жер сиз үчүн дагы трамплин болсун. Ушул жерден агарып үлгөрүңүз, Кудай буюрса мындан да жогорку баскычтарга өтүшүңүзгө биз да тилектешпиз. Иш-чаранын жүрүшүндө башкармалыктын акыркы 2 жыл ичинде аткарган иштери боюнча кыскача маалымат берилди. УКМКнын орун басары Даниэль Рысалиев жыйындын катышуучуларына жетекчилик тарабынан коюлуп жаткан талаптар жана коррупция менен күрөшүүдөгү алгылыктуу иштер боюнча айтып, өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылууда биргеликте иш алып барууга чакырды. Камчыбек Кыдыршаевич өзүнүн докладдарында, баяндарында айтып кетип атат, 5 жылдын ичинде ГКМБ тарабынан гана 300 миллиард сомдон ашып тонолуп кеткен, мамлекеттин тонолуп кеткен мүлктөрдүн баары тең мамлекеттин эсебине кайтарылып берилди. Бул биз тарабынан бул жумуш ушул бойдон токтоп калбастан, бул жумуш мындан ары дагы уланмакчы. Ошондуктан ушул жерде отурган жетекчилердин баарына тең дагы бир жолу ушул маселени жеткирип, силерден суранып, силерден талап алып кетет. Өзүңөрдүн кол астыңардагы коллективге ушул маалыматтарды жеткирип баргыла. Коррупция деген көрүнүштү биз баарыбыз тең жапатырма биргеликте токтотмоюнча бул өнөкөткө айланып кетти биздин мамлекетибиз. Ошондуктан бул жерде ар бирибиздин өзүбүздүн жеке ордубуз да өтө бийик. Себеби дегенде бул маселени биз өзүбүздөн башташыбыз керек. Коррупцияга туруштуулук берүү. Бир ар бирибиз өзүбүздөн башташыбыз керек. Жакын бир тууган балдарыбыздан башташыбыз керек. Кесиптештерибизден башташыбыз керек. Буга окшогон коррупция деген өнөкөт оору биздин коомчулукта кыска мөөнөттүн ичинде жок болуш керек. Бул жерде мынакей казыяттын дагы казыбыз отурат, казылар отурат. Бул жерде силердин дагы ордуңар өтө жогору. Şu bizim koğumçuluk'a, bizim caranlarımızda bağrına жеткирип айтайлы. Bizim bir gana memleketimiz var. Bir memleketimiz var. Bağrı süygön, bağrı sıylagan, urmattаған. Ошондуктан şu memleketimizге аяр мамиле кылышыбыз керек. Маалым болгондой, Даниэль Рысалиев УКМКнын Оштогу башкармалыгынын башчылык кызматында 2 жыл олтурду. Президенттин 1-декабрдагы жарлыгына ылайык ал УКМКнын төрагасынын орун басары болуп дайындалды. Ал эми Салмор Жумабеков атайын кызматтын Бурбур калаадагы башкармалыгынан Оштогу башкармалыгына которулду. Салмор Сабырович, сизге дагы жаңы ошол даярдалышыңыз менен сизди чын жүрөктөн өзүмдүн атымдан ошондой эле Ош мэриясынын атынан чын жүрөгүмөн куттуктайм. Сизге ишиңизге ийгилик каалайм. Кудайым буйрса мынакей урматтуу Даниэль Рысалиевич жасап бүтпөй калган жумуштарды уландырат деп ойлойбуз. Кудай кааласа бул дагы сиз Ош шаары, Ош областы эл аябай мыймандоз, жакшы элибиз менен биз сыймыктанабыз. Шаарыбыздын тургундары менен сыймыктанабыз. Ошол Ош шаары сиз үчүн трамплин болсун, жакшы деп бериңиз, сизге да иштериңизге ийгилик каалайм. Даниэль Рысалиевич, сизди жаңы кызматка дайындалышыңыз менен чын жүрөктөн өзүм атынан, облустун аппараттын өкүлчүлүгүнүн атынан сизге ийгиликтерди каалайбыз. Сиз жетектеген башкармалык ушул облус аймагындагы экономикалык коопсуздук, жалпы коопсуздугуна
жигердүү иш алып барыңыздар. Ошонун негизинде дагы мына азыр биз отчетту уктук. Бир топ мына коррупциялык элементтерди жойдуңар, анын алдын алуу, бөгөт коюу, ошол бүт иш-чараларды алып барып мына облусубуздун, жалпы облусубуздун, республикасынын өнүгүшүнө сиздер чоң салым коштуңуздар. Жаңы жумуш ордуңузда ыйык вазифаларда сиз кетип атасыз. Сиздерди дайым ийгиликтер коштоп жүрсүн. Ошондой эле урматтуу Салмор Сабырбекович, жаңы кызматка дайындалышыңыз менен сизди дагы куттуктайбыз. Сиздер менен биз кызматташканга толук даярбыз. Ушундай эле ушул темп менен ишти жүргүзүп, облусубуздун өнүгүшүнө чоң салым кошобуз деп ишенебиз. Урматтуу Даниэль Ормонбекович, сизге биздин Ош облусунун өкүлчүлүгүнүн аппаратынын атынан сыйлыгыбыз бар деп ошону берип койгонго уруксат беребиз. Жыйындын соңунда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин орун басары Даниэль Рысалиев Ош облусунун калкынын коопсуздугун камсыз кылууга, кылмыштуулукту алдын алууга кошкон салымы, кесиптик ишинде жетишкен ийгилиги жана көп жылдык эмгеги үчүн Ош облусунун ардактуу аттуулуу наамы менен сыйланды. Асия Сыдыкова, Эркинбек Баймуратов, Регион телеканалы, Ош. Атамекенге кызмат